Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Чач сакалды өстүрүү боюнча кайсыны колдонгон жакшыраак? Могу экөөнүн бирөөсү миноксидил, бирөөсү траксидил. Могу миноксидил, бул траксидил. Экөөнүн кайсынысы жакшыраак деген маселеге токтоло кетсек, траксидилдин немеси миноксидилден кийин чыккан, бул Турцияныкы болсо, бул Американыкы, экөө тең оригинал. Анан бунун оңой жагы, бунун өзүнүн пипиткасы бар. Өзүнүн ичинде пипиткасы бар ар биринде. А мунун бир коробкасында 6 учтукта бирөө эле болот пипиткасы. А эгер бирөөнү алган болсоңуз, беркинде шприц менен колдонсо болот. Же башка нерселери бар ушундай. Эми кайсыны чачка колдонсо жакшыраак деген маселени айта турган болсок, мына миноксидил эмеден практикадан караган болсок, практикадан башкалардын колдонгону, башкалардын айткандары боюнча, мен өзүм да колдонуп көргөнүм боюнча, муну 2 күн, жок 1 күн эле колдондум. Ошол боюнча колдонбой калдым. Себеби чачка биринчи сүйкөгөндө, мындай бир аз чачты суюлткансыз болуп аткан дагы, анан ал суюлганын көрүп эле, ан сайын мындай депрессия болуп, чач көбүрөөк төгүлүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн чачка муну анча деле сунуштабайсыз дагы. Бул эгер сакалга отурган болсо, сакалга жакшы эле. Сакалга колдонсоңуз болот. А муну болсо сакалга дагы, чачка дагы колдонсоңуз болот. Чачка негизгиси ушул. Мындай зыяны жок. Анан чач төгүлбөйт деле мындачы. Ушул жакшыраак. Экөөнүн баасы экөө башка. Бул бир аз арзаныраак, а бул бир аз кымбатыраак. Номерге чаласыңар.